Элим, берекем, жерим, Кыргызым, Кыргыздын жаңы улуттук деми Гүлзат Мамытбек сүйлөп жатат. Алтыным, мен сага ушунчалык көп энергия, көп жашоо, көп кубаныч бергим келет. Ушул видеодо ошол жөнүндө айткым келет. Сүйүү менен суктануу, кубануунун эмне айырмасы бар? Биз көп сүйүү жөнүндө айтып келебиз. Сүйгүм келет, сүйүү издеп жүрөм. Сүйүүнү жолуктургум келет деп, Сүйүү деген бул бир башкача нерсе экен. Сүйүүнүн анатомиясын, ички дүйнөсүн, ичиндеги эмне бар экенин ушуну айтып бергим келет. Сүйүү бул сүйгөн адамды биз алып, кармап, жаныбызга отургузуп бекиткибиз келет экен. Жаап, жашырып, ушул меники болсо экен дегибиз келет экен. А эгер биз суктансак, ушуну эл көрсө экен, суктанам. Муну башка да суктанса экен. Бул элге дагы кызмат кылса экен, дейт экенбиз. Ошондуктан алтыным, уулуңду, кызыңды, күйөөңдү, аялыңды, апаңды, атаңды сүйүүдөн мурун суктанышың керек экен. Эгер сен сүйсөң, сен аны жашыргың келет экен, каткың келет экен, эч кимге көрсөтпөй, ушу меники болсо экен деп сен мындай сук болуп түшөт экенсиң да, сен эч кимге бергиң келбей калат экен. Жок, алтыным, эгер сен андан бийик болгуң келсе, суктангын. Эгер суктансаң, аны сен көргүң келет экен, аны карагың келет экен. Эл карачы, мен суктанам дегиң келет экен. Урматтуу эркектер, эркек зат, аялдарыңарды суранам, үйгө отургузбагылачы, аял зат эшикке чыгышы керек. Аял зат төрт бурчта отурбашы керек, аял зат акылдуу болушу керек, аял зат билимдүү болушу керек. Аял заттын колунда адамзат. Ушундай аял зат мондай болсо, мондай болот, мондай болсо, мондай болот. А эгер аял затты бекитип, төрт бурчтун ичине отургузуп, үйдүн ичине отургузуп, катып, сүйүп калсак, анда ал аял зат жок болуп калат экен. Мен өзүм ушул сыноодон өттүм. Аял затты өстүрүү керек, аял зат менен суктануу керек, элге көрсөтүү керек. Эми албетте бүт баардын чеги бар. Бирок суктануу менен сүйүүнүн айырмасы бар. Ошондо мен бүгүн эле ушундай бир мисалга кабыл алдым. Мен тууганым звонтетип, телефон чалып айтып атат. Мен аялымды суранам эжеке, телевизорго чыгарбай эле коюңуз депчи. А эмне үчүн десем, мен аялымды сүйөм, эч кимге көрсөткүм келбейт. А бирок аялы чыккысы келип атат телевиденияга, көрсөткүсү келип атат өзүн. Өзүн менен өзү суктангысы келип атат. Күйөөсү суктансынчы деп атат. Ошо аялы менен эл суктасынчы. Ар бир адам суктанууга татыктуу, суктанууга шыгы бар. Ошондуктан биз менен суктаналы. Бири-бирибизди өстүрөлү, алтындарым, үй бүлөлөрүбүз жаркырап өссүн, мондай суктанууга, суктанычка татыктуу болсун. Ар бириңиздерге сүйүү эмес, суктануу каалайм.